Ош шаарындагы туруктуу үй жок сел-саяктар буга чейин эски көпүрөнүн алдындагы дал ушул жайда жашап келишкен. Азыркы учурда бул жерде өзүңүздөр байкагандай алар ташып келген таштандылар жана эски кийимдери тургандыгына күбө болдук. Жертөлөөнүн ичинен ысык суунун түтүгү өткөндүктөн төрт тарабынын ачык экендигине карабай, эшикке караганда бир аз жылуураак, бирок сырттагы суук жашоого мүмкүнчүлүк берчүдөй эмес. Ичкери таштандыга жык толгон, караңгы экен. Кыңыр-кыңыр үндөр угулганы менен чакырганга жооп берген жан болбоду. Балким мында адамдар дагы деле жашап жатат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык туруктуу үй-жайы жок сел-саяктардын саны Ош шаарында 70-тен ашуун. Алардын көпчүлүгү башка аймактардан иш издеп келип, ичкиликке берилип кеткендер деп айтылат. Кала башчысы Айтмамат Кадырбаевдин буйругу менен мындан 3 күн алдын аларга атайын жылуу үй даярдалган. Аймактык кеңештин жана шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан рейд уюштурулуп, көчөдө калгандарды ошол жака жайгаштырышууда. Ош шаарында жайгашкан Мусада коомдук фондусу менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошол жерде алардын мекемесин биз алдык сүйлөшүп. Ал жерде 20 адамга орун түзүлдү. Азыр 3 күндүн ичинде 29 туруктуу жайы жок адамдар келип, ал жерден мончого түшүрүлүп, биринчи медициналык жардамды алып, 3 маалдык сактамактар менен камсыз болушту. 29 адамды кайра күнүнө 4дөн 5ден же 10дон алып келген учурлар болот. Кайра туугандары тактайбыз ал жерде. Тактап бүткөндөн кийин алып кетет, кайра жан келет, ошентип жалпысынан 29га жетти. Рейдте кармалган сел-саяктар Мусада коомдук фондунун үйүнө жайгаштырылууда. Биз барган кезде 8 адам жатыптыр. Андагы медицина кызматкерлери башы жарылып, басууга дарамети аз 80 жаштагы карыяны жуунтуп, башын таңып беришти. Мостун алдында өзүнүн немеси бар. Буну жат жактан келди деп, такач документи жок, акчасы жок. Дени Кардысо Артур Хамидуллин үчүн бул жерге түшүп калуу бир чети катуу уят болсо, экинчи тарабы тоңуп калбагандыгына чындап сүйүнүүдө. Балдар үйүнөн тарбияланып чыккандан кийин паспортун жоготуп, эптеп күнүмдүк тамак үчүн гана жашап калган. Ал мында келгенден бери жашоого болгон көз карашын өзгөрткөн. С паспортом я Ушул жылы биринчи жолу үйүм жок, акчам жок, көчөдө калып кеттим. Ага чейин ширетүүчү болуп, ар кимдин колунда иштечүмүн. Үй бүлөм такыр болгон эмес. Азыр паспортум да жок. Мында келген 2-3 күндөн бери ойлорум өзгөрүп, жакшы жашагым келүүдө. Паспорт алууга жардам берип коюңуздарчы, сураныч. Если возможно будет, просто помогите и все. Я буду вам просто благодарен. Мусада коомдук фонду буга чейин дагы үйсүз жарандарга жардам көрсөтүп келген. Бул ирет алгачкы медициналык жардам, 3 маал ысык тамак жана кызматкерлердин эмгек акысы кала башчысынын резервдик фондусунан каржыланат. Биринчи медициналык жардам көрсөтүп атабыз. Анан кийин булардын көбү 90% ичкиликтин айынан ушул жашоого жеткен. Ошо биз андан тышкары бул биздин фонддо ичкилик ичкендерди дарбайбыз. Ушул акыбалга жетпесин, эртерээк таштап койсун ичкиликти депчи. Ошону биздин коомдо ошо бизде 12 койка бөлүнгөн ошондой ооруларга, алкоголизмге чалдыккан кишилерге. Андан тышкары буларга да орун бөлүп бердик. 10 кишиге сүйлөштүк эле, бирок баарын айдап чыга албайт экенсиз мына суукта. Ошол колдон келген жардам, соопчулук көрсөтүп атабыз. Ош шаарында азырынча сууктан жабыркаган жарандар расмий каттала элек. Эгерде сиз өз аймагыңыздан байкап калсаңыз, шаардык ички иштер башкармалыгына же мэрияга кайрылсаңыз болот. Ошондой эле кайрымдуулук кылам деген колунда бар адамдарды Мусада коомдук фонду кызматташууга чакырат. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Элбарсын Турдубек уулу, жаңылыктар.